Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Улуттук баш кийимин мазактаган жеке жактарга 1000 сом, юридикалык жактарга 5000 сом айып пул салуу чарасы сунушталып жатат. Бул тууралуу бүгүн 2 декабрда Жогорку Кеңештин социалдык маселелер, маданият, билим берүү, илим жана саламаттыкты сактоо боюнча комитетинде айтылды. Депутат Экмат Байпакбаевдин айтымында мыйзам долбоорунун башкы максаты ак калпакты өлкөнүн маданий символу катары пайдаланууга шарт түзүү болуп саналат. Мындай салт көптөгөн башка өлкөлөрдө деле бар. Өкмөт мыйзам долбооруна карата каршы корутунду бергени белгилүү болду. Өкмөт өкүлүнүн айтымында мыйзам долбоору Конституциянын 18-беренесине кайчы келип, жарандардын укуктарынын чектелишине өбөлгө түзөт. Байпакбаев Кыргызстандын ак калпагын итке кийгизип мазактаган адамдар бар. Коомчулук аларды жоопкерчиликке тартууну талап кылып жатканын айтты. Муну депутат Алмазбек Токторов да колдоду. Анын пикиринде мыйзам долбоору башка жарандардын укугун чектебейт. Жыйынтыгында мыйзам долбоору колдоо таап жактырылды. Социалдык тармактарда Гапар-Айтиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт музейинде көргөзмө өтүп, ал жерге ич кийимдердин илингени, жылаңач айымдарды көрсөтүлгөнү кызуу талкууга алынууда. Бул чуу жараткан көргөзмөгө экс-президент Роза Отунбаева да барды деген маалыматтар чыккан. Бул тууралуу мурунку депутат Камчыбек Ташиев билдирүү таратты. Бизди мамлекетте Кыргызды ичинен ириткен ушул акмактар ГИП ошолорду баштаган, колдогон Роза Отунбаева башында турган жана чоң кызматтарда иштеп жүргөн бир топ адамдар жок кылат. Мамлекетти сактап, каада салтты, тарыхы жана келечеги менен кийинки муундарга өткөрүп берүү милдетибиз. Бардык колдолгон мүмкүнчүлүктөр менен күрөшүшүбүз керек. Мамлекет башчыбыз, укук коргоо органдары чара көрүңүздөр. Бул жерде элдин тагдыры турган жерде жумшактыктын кереги жок. Колдон келбесе, дух жетпесе, анда айткыла, жардам беребиз. Кыргыз элибиздин келечеги үчүн тобокелчиликке барууга даярбыз. Чоочулабагыла бул шпиондордон, элибиз колдоп алат деп жазган Ташиев билдирүүсүндө. Свердлов райондук сотунда Бишкек ЖЭПти модернизациялоо тууралуу кылмыш ишин карооланууда. Процесс судья Инара Глязеттинованын төрагалыгы алдында өтүүдө. Тараптардын жарыш сөзүнө кезек берилди. Отурумдун жүрүшүндө мурунку премьер-министрдин жактоочулары Сапар Исаковду кылмыштын курамында жок болгондугу үчүн актоону суранышты. Мындан сырткары, алар соттон Сапар Исаков карыган энесин, аялын жана 4 баласын багып жаткан фактын эске алууну суранышты. Адвокат Замир Жошевдин айтымында бүткүл дүйнөлүк банк $150 миллион техникалык экономикалык негиздеме кылган эмес. Ошондой эле Твея ЖЭПти модернизациялоо үчүн $200 миллион сунуштаган эмес. Иште Бишкек ЖЭПти $200 миллион модернизациялоону сунуштады деген бир дагы далил жок. Твеянын өкүлү Мусажан Макелек былтыр 10 октябрда УКМКнын сурагында мындай сунуш компания тарабынан болгон эмес деген. 2010 жылдын 10 февралында Өнүгүү инвестиция жана инновациялар боюнча борбордук агенттиктин жыйынында бүткүл дүйнөлүк банктын ЖЭПти $150 миллион модернизациялоо сунушу жактырылган. Ал эми Твеянын сунушу четке кагылган, деди жактоочу. Эске салсак, мамлекеттик айыптоочу мурунку премьер-министр Сапар Исаковду 15 жылга эркинен ажыратууну суранды. Алардын айтымында айыпталуучунун күнөөсү иштин материалы менен күбөлөрдүн көрсөтмөсү менен далилденди. Жогорку Кеңештин экс-депутаты Ширин Айтматова УКМКга маектешүүгө барып, Азаттык, КЛОП жана ОССРП журналисттеринин иликтөөсү боюнча бардык суроолорго жооп берүүгө даяр экендигин билдирди. Бул тууралуу Вести KG сайтына ал өзү маалымдады. Ширин Чыңгызовна чекстер чектен чыкпай, мыйзам чегинде иш алып барышаарына ишенерин билдирди. Чакырыштыбы демек барам. Тырмактын астына ийне сайышпайт чыгар эми деп ал какшырык аралык тамашалады. Эске салсак, ноябрь айында Азаттык, КЛОП жана ОССРП тарабынан бажыда коррупция жана Кыргызстандан чыгарылып кеткен $700 миллион тууралуу журналисттик иликтөө жарыяланып, анда МБКнын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун аты аталган. Коомдук ишмер жеке ишкер Айчыныбаева Гапар-Айтиев атындагы көркөм сүрөт музейинин айланасындагы болгон чыр тууралуу маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жамангуловго социалдык тармактагы баракчасы аркылуу кайрылуу жасады. Урматтуу Азамат Капарович, активдүү мамлекеттик маданий саясат, анын ичинде Гапар-Айтиев атындагы көркөм сүрөт музейинин ишин жүргүзгөнүңүз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Заманбап искусствону колдоп, искусство аркылуу маанилүү социалдык маселени чечүүгө мүмкүнчүлүк түзүп бергениңиз үчүн өзгөчө ыраазычылык. Феминел жыл сайын Бириккен Улуттар уюмунун зордук зомбулукка
терроризмге каршы уюштурулган 16 күндүк иш-чарасынын алкагында өткөрүлүп келет. Көргөзмө 2016-жылы Москвада типографияда тирүүлөй күйүп кеткен 17 мигрант кыз-келинге багышталып, 22 өлкөнүн авторун бириктирген. Аталган иш-чара өлкөбүздүн музей ишмердүүлүгүндөгү маанилүү окуя болду. Көргөзмө Кыргыз өлкөсүндөгү аял затына болгон зордук, зомбулук, кыздардын тагдырын талкалаган ала качуу, аялдардын корголбогону жана экономикалык жактан тең укукка ээ болбогондугу тууралуу окуяларды эске салат. Көргөзмө үй-бүлөлүк зордук, зомбулук темасында ойлонууга түрткү берди. Андан соң өлкөдө патриархаттык түшүнүктү сактап калалы деген ура патриоттор да чыгышты. Ушул күндөрдүн кысымынын натыйжасында абалды курчутпаш үчүн музейдин директору Мира Жангарачева жумуштан кетүү тууралуу арызын жазды. Ал иштеп турганда музей шаардыктар үчүн гана эмес, борборубуздун коноктору үчүн да маданияттын ордосуна айланган. Бул окуя бийликтин алсыздыгын билдирет. Көргөзмөнү токтотпой өз убагында бүтүргөнгө жана Жангарачеванын жумуштан кетүү тууралуу арызын четке кагууңузду суранабыз деп жазылат кайрылууда. Буга чейин социалдык тармактарга Кооператив атындагы Көркөм сүрөт музейинде өтүп жаткан сүрөт көргөзмөдө кыздар жылаңачтанып жүрүштү деген видео тарап, көпчүлүктүн нааразычылыгын пайда кылган. Бишкекте Facebook'ta Беспредел KG баракчасынын администратору Автандил Жоробековду колдоо үчүн акция өтөт. Бул туурасында соц тармактын колдонуучулары билдиришти. Жактоочулар Автандилдин иши боюнча апелляцияга беришти. 3 күн ичинде соттун датасы белгилүү болот. Эгер сиз Автандилдин иши боюнча айыптоолор адилетсиз деп эсептесеңиз, анда соттун имаратына үнсүз нааразычылык акциясына келиңиздер деп жазылат активисттердин маалыматында. Адилет укуктук клиникасынан маалыматты тастыкташты. Автандилдин баш коргоо чарасы тууралуу чечим даттанылды. Сот ушул жумада өтөт, бирок так датасы азырынча белгисиз. Социалдык тармакта менен биз Автандил Жоробеков флешмоб уланууда. Эске салсак, Автандил Жоробековду УКМК аймак аралык касташууну козутуу деген шек менен 24-ноябрда кармаган. Ага интернетке чагымчыл жана учурдагы өкмөттү жамандаган маалыматтарды жайылтып, чапырт нааразылык акцияларын уюштурууга үндөгөн деген айып коюлууда. Блогердин бир тууган карындашы Чынара Темирова дагы буга чейин агасынын кармалышын сөз эркиндигине басым деп баалап, кайрылуу тараткан болчу. Чүйдүн Молдовановка айылындагы номер 1 түрмөдө жаза мөөнөтүн өтөп жаткан 23 жаштагы адам өз жанын кыйды. Бул маалыматты Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз кызматынын өкүлү Самат Калыков ырастады. Анын маалыматына караганда окуя 1 декабрда болгон. Айрым жалпыга маалымдоо каражаттары каза болгон адамдын туугандары өлгөн киши суицидке барбаганын, анын денеси күйгөнүн байкаганын билдиришкенин жазып чыгышты. Калыков бул боюнча да комментарий берди. Тергөөчү менен эксперт анын денесин текшерген. Алдын ала маалымат боюнча суицид болгон. Азыр тиешелүү документтер топтолуп, иштери жүрүп жатат. Окуя кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган, деди Калыков. Ошондой эле документтер соттук медициналык экспертизага жиберилген. Жыйынтыгы чыга элек. Батыштын демократтарына ишенбегиле. Алар Кыргыздын шооруна жаралган адашкандар. Батыштын булганыч идеологиясын Кыргызга сиңирүүгө аракет кылган күчтөр активдүү иштеп баштады. Акыркы байкоолорумдун жыйынтыгын сиздер менен бөлүшүп коюуну туура көрүп, жана мындан ары аларга каршы бөгөт иштерин колго алууну сунуштайм. Американын агенттери кимдер? Американын агенттерин айырмалап билүү кыйынга турбайт. Алар Кыргызстан менен өнөктөш Россия, Казакстан жана башка коңшу мамлекеттерди сынга алып, аларды жээрип, өздөрүнүн оюн таңуулап башташат. Андан тышкары адам укуктары, сөз эркиндиктери деген теманы дайыма бетине кармашат. Адам укуктары деген эмне жана анын Кыргызстандагы орду кандай? Акыркы убакта ата-бабам укпаган гендердик теңдик деген түшүнүк пайда болду. Ал аял менен эркектин тең укукта болушу. Муну Американын агенттери элге сиңирип, аял менен эркекти атаандаштырып, бири-бирине каршылаш кылып салганга жетишти. Азыр айрым аялдар менин укуктарымдагы сеникиндей деп тастаңдап чыга калып, эркектерден сөз талашып, төр талашып. Кыргыз эли байыртадан эле аял затына сый урмат менен мамиле кылып, керек болсо аялдарды эл башкарткан. Ошондуктан бузулган булганыч түшүнүктөр менен жашаган айрым НПОчу батыштылар бизге аялга болгон мамилени үйрөтпөй эле койсун. Азаттык радиосу НПО өкүлдөрүнүн сөз эркиндиги, демократиянын мекени деп төш каккан Америкада мыйзам үстөмдүк кылат жана ал бузулбай аткарылат. Сөз эркиндиги бул оозуна келгенди сүйлөп, калааса улутка коркунуч жаратып, элдин ынтымагын бузуп койчу дөпөрөстүк эмес. Сөз эркиндигинин чеги жана орду болуш керек. Бизде элди бөлүп жарып, ынтымакты кетирип, эки жаат кылып уруштурганга себеп жараткан ээн ооздор арбын. Карапайым эл анда ээн баштарын кармап жазага тартылышын каалайт. Укук коргоо органдары да көпчүлүк элдин каалоосу менен андай ырык бузгандарды тартипке чакырып келет. Бирок чектен ашып, улутка коркунуч жарата баштаганда желкеден жетелеп келип камап салат. Ушундай маалда эле НПО Азаттык жана Американын жугундусын ичкен активисттер чыга калып, Кокуй Баатырды камап салды. Ал сөз эркиндигинин символу болчу деп айкырып чыга калышат. Себеби сөз эркиндигине келген гранттар акташ үчүн ушундай кадамдарга барышат. Акыркы мисал Автандил деген блогер. Блогер деп айтууга дагы болбойт. Ал буга чейин ким экендиги белгисиз болчу. Блогер катары дагы эч ким тааныган эмес. Беспредел деген баракча
ачып алып, Кыргыз Республикасынан ар кимди каралап, компроматтарды чыгарып, аны кайра өчүргөн үчүн акча талап кылып, жан баккан эмели. Андайларга дагы тартип чек керек. Сөз эркиндигинен жана эң баштыктын демократиясы оозуна ээ боло албаган жарандардан тышкары өзүнө ээ боло албагандардын тобу пайда болду. Алар феминисттер же аялдардын укуктарын коргогон периштелер. Эсиңерде болсо, так ушул эки бутта айбанаттар жаз айында, тактап айтканда 8-мартта Бишкекте гей лесбиянкалардын жүрүшүн уюштурган. Ага Равшан Жээнбеков сыяктуу аттуу баштуу эле деп жүргөн агаларыбыз келип, гейлер менен кол кармашып чогуу жүрүшкөн. Анда карапайым эл эмне болуп кеткенине түшүнүп-түшүнбөй оозу ошто карап калып кеткен. Булардын тамыры ушунчалык жайылган экен, ар кимиси ар кайсы теманы көтөрүп, этине түрдүү темаларды жамынып алып, түбү чогууга аракет кылып келе жатышат. Элдин ишенимине кирүү үчүн коррупция, адам укуктары, сот реформасы деген маселелерди коомчулукка алып чыгышат. Чынында көтөргөн маселелери туура жана актуалдуу. Бирок ошондой эле темалар менен элди азгырып, өздөрүнө көңүл бурдуруп алгандан кийин эле тескери түшүнүктөрдүн арасында тыга башташат. Эт тартып арасында салат жегизип койгондой эле кеп. Эми жазда гей парад кылгандар 25-ноябрда реакция деген митинг кылып чогулушту. Алар өздөрүнүн балкончиктер, креативдүү жаштар, маданияттуулар, билимдүүлөр деп сүрөттөштү. Алардын башында дагы деле америкачыл агенттер турду. Белгилүү жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун кыргызча сүйлөгүсү келбеген кызы кыргыздын тагдырына күйүмүш этип чыкты. Ал депутат кезинде чын эле күйүп ушканын көрсөткөн эмес болчу. Болгону гей лесбиянкаларды пропаганда кылган адамдарга кысым кылбаш керек деп элди жийиркелткен. Башка оозго аларлык бир дагы иши калган эмес. Эми жалаң энпочулар батышчыл балкончиктер менен чыгып алып митинг кылганга өттү. Талаптары дагы жеке таарынычтан жогору боло албаган радикал чакырыктар. Кыймылынын аты Үмүт 2020. Чынында элдер мындай мадрабаш балкончиктерден үмүт кылган жери жок. Балким өздөрү Америкадан чоң-чоң гранттарды үмүт кылып жаткандыр деген ойго келдим. 25-ноябрда митингге чыккан феминисттер, балкончиктер жана энпоч активисттер кооператив атында музейге иш-чара кылышты. Болгондо дагы куттуу музейге ич кийимдерин илип, энеден туума жалаңаштанып, муну демократиянын жемиши жана аял затынын эркиндиги катары даңазалашты. Мындай жийиркеничтүү иш-чарага экс-президент Роза Отунбаева барып катышты. Бир кезде улуттун энеси болгон аял катары койгула жаштар. Мындай биздин салтка туура келбейт деп айтуунун ордуна аларга дем берип, ырсайып алып сүрөткө түшүп жүрдү. Мындай осол ишке аралашкан үчүн Отунбаева эл тарабынан жазаланыш керек. Улутка келечек муунга коркунуч жараткан иш-чарага катышкандыгы үчүн Роза Отунбаеванын экс-президент макамынан ажыратууну сунушту. Керек болсо бул үчүн кол топтоп иш алып баруубуз керек деп эсептейм. Бүгүн кайдыгер болсок, эртеңки муун булардын идеологиясы менен жашап калышы толук мүмкүн. Биздин коом гей лесбиянкаларды эмес, эр жүрөк баатырларды даярдаш керек. Ага мен жана жалпыбыз шарт түзүшүбүз абзел. Мына Американын куйруктарынын түбү бир, максаты булгануштуу экенин далили. Демократия деп көкүрөгүн чапкылагандын баары эле баатыр эмес. Алардын түпкү максаты улутту жок кылуу. Ал үчүн ири суммада гранттарды алып жатышат. Мекенибиздин тагдырын батышчылдар, балкончиктер чече албайт. Илгертеден элдин намысын коргоп, элдин жүгүн көтөргөндөр карапайым элден чыккан азаматтар болгон. Балкондо чоңоюп, эки ооз эне тилинде сүйлөгүсү келбеген маңкурттардын колунан эч нерсе келбейт. Ошондуктан мындай диверсияга ынтымак менен каршы туруп, экинчи жолу дагы гей парад же чечинген иш-чара кылса, ич кийимин илсе, көргөн жерден көк штанын башына кийгизип кууп салалы. Бизге мындай феминист, энпочу, демократтардын кереги жок. Биз кыргыздын кыздары ордубузду билебиз. Кыргыз элим аялдын ордун коомдо жогору коюп келген. Ошондуктан мындай булганган түшүнүк менен жашагандардын аракеттерин ишке ашуусуна жол бербейли. Келгиле, улуттун азаматтары уңгулуу, журттун жакшылары чогуу бололу. Демократтардын азгырыктарына алынбайлы. Урматым менен Назира Бегим, Маалымат булагы, Кыргыз Today KG.